11 каналында жаңылыктар, кушубак кечиңиздер менен. Бишкектеги студияда мен Назика Атамбекова, алдыдагы берүүдө. Бишкекте түрк жарандары соттолду. Жогорку сот Баңгизат менен кармалган 3 түрк жаранына карата катаал өкүмдөр чыгарды. ШКУнун өкмөт башчыларынын кийинки жыйыны Кыргызстанда өтмөй болду. Бул тууралуу Кытайда Кыргыз премьери Темир Сариев айтты. Өзбекстанда эми спирт ичимдиктери кымбаттайт. Алкоголдун жалгыз сырага гана баа көтөрүлбөсү дайым болду. Мына ушул жана башка жаңылыктардан кабардар болосуздар. Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кийинки жыйыны 2016-жылы Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Кытайдын Чжэнчжоу шаарында өтүп жаткан саммитте премьер-министр Темир Сариев билдирди. Өкмөт башчынын айтымында Кыргызстан өз төрагалыгы учурунда ШКУнун аймактык кызматташтыгына өзгөчө көңүл буруп, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды чыңдоого аракет кылат. Эске салсак, премьер-министр Темир Сариев иш сапары менен кечээ ШКУ өкмөт башчыларынын жыйынына Кытайга жөнөп кеткен. Темага улай ШКУнун өкмөт башчылары жыйынында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тездетүүн сунушталды. Кытай премьер-министри Ли Кэцян бул маршруттагы темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүү зарылдыгын айтты. Кэцян тараптарды 2016-жылдын 1-жарымына чейин темир жол куруу маселесинде бир чечимге келүүгө чакырды. Эске салсак, темир жолду куруунун болжолдуу баасы $4 миллиард деп бааланууда. Тараптар жолду 2018-жылга чейин куруп бүтүүнү пландаштырып жатат. Маалыматка ылайык, жол курула баштаса, кеминде 10 миңдей жумушчу орун түзүлмөкчү. Жогорку сот Баңгизат контрабандасы үчүн айыпталган түрк жарандарына карата өкүм чыгарды. 125 килограмм маңзат менен кармалган 3 түрк жаранына 23, 21 жана 19 жылга эркинен ажыратуу чечим чыкты. Атаван Мехмет, Эртосун Фикрет, Эртосун Неврозга карата кылмыш ишин жогорку сот 9 декабрга караган. Эл аралык наркотрафикке кириптер түрк жарандары быйыл мартта атайын кызмат тарабынан ири өлчөмдөгү Баңгизат менен кармалышкан. Шектүү чет элдик бул жарандар Европага Кыргызстан аркылуу героин алып өтүүгө аракеттенишкени такталган эле. Кыргызстанга Баңгизат Ирандан, Тажикстан жана Түркмөнстан аркылуу келген. Башка жаңылыктардан жаңы жылдан тарта Манас аба майданынан Кыргызстандан четке чыга турган ар бир жарандан $15 эсебинде төлөм алынып калышы мүмкүн. Өкмөт мамлекеттик мүлк фондуна аба майданынын тийиштүү жетекчилигине бул туурасында сунуш киргизүүнү тапшырды. Мындай мазмунда буйрукка өкмөт башчы 10 декабрда кол койгону бүгүн белгилүү болду. Эми бул $15 биринчи эмне себептен? Биринчиден бул дүйнөлүк практика, бардыгы эле көпчүлүк эл аралык аэропорттордо ушундай жыйындар бар. Ал эле эмес, ички каттамдарга дагы кээ бир аэропорттордо бар, башка мамлекеттерде ушундай жыйындарды алышат. Бул жыйындардын бардыгы максаттуу түрдө Манас эл аралык аэропортунун азыркы күндө 5 эл аралык аэропорт бар. Бул Манас, Ош, Ысык көл, Каракол, Баткен. Ошол эл аралык аэропортторду реконструкциялоого, андан сырткары Манас эл аралык аэропортуна караштуу ички аэропортторду реконструкталып, оңдоп түздөө иштерине жумшалмакчы. 11 каналында эми эл аралык жаңылыктар. АКШ мамкатчысы Джон Керри орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукканы Москвага келди. Керри бул сапарында Путин менен да жолугуп, АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча турумдарын жакындаштырууга аракет кылат. АКШ менен Орусия Асадтын ролу туурасында кайчы пикирде болуп келишет. Вашингтон Асад отставкага кетсин десе, Кремль анын тагдырын Сирия эли өзү чечсин деген ойдо. Бул сапар алдыда орус тышкы иштер министрлиги АКШ террористтерди жакшы, анан жаман деп бөлөт деп сындалган эле. Ал арада Одесса облусунун губернатору Саакашвили Украинанын ички иштер министри Аваковго карата олуттуу айыптар койду. Саакашвили Аваков өлкөдөгү айрым куралчан топторду көзөмөлдөп, аларга көмүскө кирешелерден акча бөлүп турат деди. Одесса облусунун губернатору ага карата министрден коркутуп, үркүтүү жана опузоолор болуп жаткандыгын айтты. Буга чейин Саакашвили менен Аваков реформалар боюнча улуттук кеңеш жыйынында чырдаша кеткен эле. Аваков уруш маалында Саакашвили суу чачып ийгени айтууда. Министр Саакашвили Урал-Химдеги орус олигархы менен Одессада порттогу заводдордун биринин менчиктештирүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат деп айыптаган эле.
Коррупция боюнча Орусияда да бирин-бирин айыптоо күч. Орусияда коррупция менен күрөшүү фонду баш прокурор Юрий Чайканын үстүнөн сотко арызданат. Азырынча алардын кайсыл сот органдарына кайрылаары белгисиз болуп жатат. Себеп дегенде буга чейин Москванын Пресненский суду аталган фонддун Чайкага карата арызын ал сот карамагындагы аймакта жашабайт деп кабыл алган эмес. Навальныйдын башында коррупцияга каршы фонд Чайканын уулдарынын жемкорлукка катыштыгы бар делген тасма жарыялаган. Орусия баш прокурору тасмада айтылгандарды карандай калп жана деректүү фильм буйртма деп жатат. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Сауд Арабия 34 мамлекеттин башын бириктирип ислам антитеррордук коалициясын түздү. Жаңы коалиция жалаң гана ислам мамлекетине каршы иш алып барбасын жарыялады. Түркмөнстанда эмгек акынын 12% кармалып, мамлекеттик фонд облигациясы менен берилүүдө. Бишкекте мекендештер китеби чыкты. Анда алыста туруп алып мекенини көйгөйлөрдү чечүүгө салымын кошуп жаткан кыргызстандыктар тууралуу баяндалат. 14 декабрда Баткендин Лейлек районундагы Ак Суу айыл аймагына караштуу Эгемендүүлүк атындагы орто мектептин алдындагы чатыр кулап 9 окуучуну басып калган. Бул окуянын жыйынтыгында 4 окуучу жарат алып, учурда ооруканада дарыланышууда. Дарыгерлердин айтымында 3 окуучунун буту сынган, бирок жеңил жаракат алган. Маалым болгондой, мектеп алдындагы чатырча 2013 жылы курулган. Ал соңку күндөрү жааган карды көтөрө албай сынып кеткен. Сауд Арабиясы курамына 34 мамлекет кирген ислам антитеррордук коалициясы түзүлгөнүн жарыялады. Коалиция курамында Турция, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Катар, Иордания, Ливан, Египет, Тунис жана Марокко бар. Сауд Арабиянын коргоо министрлиги коалиция Ирак жана Сириядагы аракеттерин башка эл аралык институттар менен шайкештерин билдирди. Жаңы коалиция жалаң гана ислам мамлекетине каршы эмес, башка да террордук эсептелген бардык уюм тарапкерлерине каршы иш алып барат. Эске салсак, учурда Сирияда АКШ баштаган коалиция Орусиян аскерлери согушчандарга каршы иш алып барууда. Эми коңшулар турмушунан 2016 жылдан тарта Түркмөнстанда жарандардын эмгек акысынын 12% облигациялар менен бериле баштайт. Өкмөт мамлекеттик фонддун облигацияларын сатуу тууралуу Түркмөн өкмөтүнүн чечими октябрда чыккан. Декабрдан тарта финансылык түзүмдөргө тийиштүү министрликтерден калкка облигация таратуу баштоо тууралуу буйруктар түшө баштады. Элден түшкөн акча Ашхабадда 2017 жылы өтө турган Азия спорт оюндарына даярдык катары жумшалат делип жатат. Маалыматтарга караганда, калктын иш акы эсебинен түшкөн акчалай каражаттар спорт объектилеринин реконструкциясына жумшалат. Жаңы жылдан тарта Өзбекстанда спирт ичимдиктеринин sıрадан башка бардык түрүнө баа көтөрүлөт. Өкмөт 1 литр спирт ичимдигине болгон баа 15,6-дан 25,2%га көтөрүлөрүн эскертти. Учурда арактын орточо дүң баасы азыр 3800 сум болсо, жаңы жылдан тарта анын баасы 5400 сумга чыгат. Өзбекстанда 1 АКШ доллары 3000 сумдун наркына тете. Өзбек бийликтери бул мыйзамсыз алкоголь ичимдиктерин жасоо жана таратууга каршы чара экендигин билдиришүүдө. Бүгүн Бишкекте мекендештер китебинин бет ачары өттү. Анда чет элде жашап, өз өлкөсүнө салым кошуп жаткан кыргызстандыктар тууралуу баяндалат. Китепте 14 кыргызстандыктын чет жакта жүрүп, өзү туулуп өскөн жерине берген жардамдары тууралуу айтылат. Китептин экинчи бөлүгүн чыгаруу кийинки жылга пландалды. Ушуну менен 11 каналда жаңылыктар жыйынтыкталды. Жакшы калыңыздар.